Аз гана убакытта көп нерсеге ээ болгуңуз келеби? Андай болсо биздин долбоорду аягына чейин көрүңүз. Биринчи суроо. Адам атабыздын эң алгачкы кыймыл аракети кандай болгон? Туура жооп чүчкүрүү. Экинчи суроо. Мусулмандар Каабада биринчи намазды качан окуган? Бул суроонун жообу Умар радыйаллаху анху мусулман болгондо. Үчүнчү суроо. Кайсы пайгамбардын атасы, чоң атасы, ошондой эле бабасы да пайгамбар болгон? Туура жооп Юсуф алейхиссалам. Ачыктап айтканда, Юсуф пайгамбардын атасы Якуб алейхиссалам, чоң атасы Исхак алейхиссалам, жана да бабасы Ибрахим алейхиссалам. Төртүнчү суроо. Куранда канча пайгамбардын аты эскерилген? Туура жооп 25. Бешинчи суроо. 40 жыл куптан намазын даараты менен багымдат намазын окуган адам. Албетте, бул 4 мазхабтын бири болгон Ханафи мазхабынын башчысы Имам Азам рахматуллахи алейхи. Караңызчы, эмне деген курбанчылык я? Бекеринен 83 миң маселе жазып чыккан эмес да. Алтынчы суроо. Ассаламу алейкум сөзүн эң биринчи ким айткан? Абдан кызыктуу жана логикалык суроо болду. Канакей ойлонуп көрүңүзчү. Эгер бул суроонун жообун тапкан болсоңуз, анда дароо комментарий жазыңыз. Эгер таппай жатсаңыз, анда жакындарыңыздан сурап көрүңүзчү. Балким алар билеттир. А биз тараптан бул суроонун жообу кийинки чыгарышта айтылат. Суроонун жообун билгиңиз келеби? Андай болсо биздин каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз.